Баткендеги жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү Баткен районунун чек арадагы Аксай айылын тазалоо иштерине катышты. Аймакка 40тан ашуун медиа кызматкер барды. Кыргыз элиндеги мындайча айтканда өтө трагедиялуу окуя болду. Анын ичинде эң көп жабыркаган ошол Аксай айылына биз негизи медиа тармактагы өкүлдөр жыйылып келдик. Бул жака келип анткени бул жерде аябай гана кыйраган үйлөр көп. Бул жерге адам колу сөзсүз түрдө керек экен. Ошондуктан биз ар келген сайын өз көзүбүз менен көрүп билип тургандан кийин мына ушинтип жыйылып келип өзүбүз дагы кол кабышыктайлы деп чечтик да. Эртең менен айыл башчы бизди баарыбызды чогултуп ушул жерде ушул биздин объект жардам бериңиздер деп көргөзүп берди. Азыр ушу үстүндө бүт өрттөлгөн баарын шифрлерин алып түшүп, ичинде мына эме бирди баягы көкүрөк өрттөгөн, жүрөктү ооруткан эле нерсе балдар бакчасы болуп атат. Ушул жерде ушу биздин келечек жаштарыбыз, бөбөктөрүбүз тарбияланган жерде баары толук өрттөнүп кеткендиги, бүт кыйрап талкалангандыгы жүрөк оорутуп, элибизди биз колдошубуз керек, элибизге жардам беришибиз керек. Ошондуктан ушу баягы бардыгыбыз ынтымакта, биримдикте болсок, бул кыйынчылыктарды жеңип келебиз, жеңебиз деген ниет менен келип ушундай салымыбызды кошуп атабыз. Журналисттер Аксай айылындагы өрттөлүп жараксыз абалга кептелген айыл өкмөтү жана бала бакчанын имаратын тазалап, оңдоп түзөөгө даярдашты. Дагы да жаштар чакырып кетебиз. Баткен облусунда, Баткен шаарында жаштар чакырып кетебиз. Келип жардам берсек болот. Бул жерде бир эле сачан объекттер эмес. Бул жерде күйгөн үйлөр дагы бар. Келип жардам берели, бардыгыбызды жардамга чакырып кетебиз. Окуя катталды деген күндөн тартып жалпы кыргыз эли, ушу Кыргызстандагы чет өлкөдө иштеп жаткан биздин бир туугандарыбыз өзү мигрант болуп ушул Кыргызстанга күйүп, бар тапкан ушул Кыргызстанга, Баткенге деп салып атышты. Бүгүнкү күндө дагы ушул жардамдын аягы токтой элек. Жалпы кыргыз элине, ушул Баткен элинин атынан, ушул жаштардын атынан баарына ыраазычылыкты билдиребиз. Белгилей кетсек, 16-17 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда Аксай айылында 180 үй тонолуп өрттөлгөн. Аксай, Капчыгай айылдарында, Бак айылдарында 180 үй күйдө. Андан кийин Көкташ айылында 5 үй, Миңбулак айылында 8 үй күйүп өрттөнүп кетти. Азыр бүгүнкү күндө Аксай, Капчыгай айылдары 70% тазаланып бүтті азыр колумда. Азыр бүгүн баягы куруучулар алмага чалышты. Бүгүндөн келиши уже баягы иш жумуштарын башташат. Жана тазаланган жерлерге жумуштарын башташат. Буга чейин маалым болгондой, чек ара аймактарын калыбына келтирүү иштерине көмөктөшүү үчүн тазалоо иштерине ар кайсы аймактан ыктыярчылар келүүдө. Нурпейил Ашур кызы, Кудайберди Дүйшеев, Салам медиа, Баткен.